Менде эки суроо бар эле. Өкмөт мүчөсү, өкмөт өкүлүнө кайрылып айтат элем да, мына Сокулукта болгону Чүй областынын эң чоң стадиону Сокулукта жайгашкан да. Ошол стадионду 4 жылдан бери бюджетке кайрылып каражат сурап атып, мына жазында премьер-министр Абылгазиев өзү барып, абалын көрүп, чын эле капиталдык ремонт керек экен деп бюджетин да тактап берип, буюрса жылдын аягына чейин каражат бөлүнөт деген сөзгө келгенбиз да. Бирок мына азыр декабрдын аягы болуп калды. 38 миллиондук проектинин баштайбыз деп мына конкурста жарыялап, аягында Данка курулуш деп жеңүүчү организация менен 38 миллион бюджетке такталып келдик. Анан дагы бир айта турган нерсе, кошумча 7 миллионду мына өзүбүз тарабыбыздан ко-спонсор болуп биз да кирип атабыз. Ошол жак болуп атса деле мындай мамлекет тарабынан мындай кызыгы жок болгонсуп да. Анан Сокулуктун эң чоң стадиону. Ушунча жолугушуулар болгондо элибиз чогула турган бир эле жер бар экен. Чоң райондук деңгээлде масштабдык мероприятие өткөндө дагы ошол жалгыз стадион. Же немелери освещениясында мындай нормально кылып берсек болмок деп ошонун баарын санап келгенде аягында ошондой чечимге өкмөт менен биргелешип келдик эле. Бирок негедир азыркыга чейин мына 8 ай болду, мен жообун күтө албай жатам. Премьер-министрге улам барганда эртең бүрсүң деп мүмкүн унутуп калып атат. Ошону бир эстетип коюңуздар деп суранам. Бунун аягына чыгарып, мындай эл да ыраазы болот эле. Жалпы область боюнча чоң спортивный мероприятие өткөндө деле ошол жака өткөрүлүп атат да. Бул биринчи маселе. Экинчи, биз гендердик теңчилик деп көп айтабыз, бирок деген азыркы замандагы аялдарыбыз дагы көзү өтүп кеткен белгилүү аялдарыбызды да эстебейбиз да, негедир да. Ошонун ичинен Зууракан Кайназарова апабыз бар. Жайында Белек айыл өкмөт, Сокулукта жайгашкан Белек айыл өкмөтүндө Белек айылына барып, Зууракан Кайназарова апабыздын музей үйү бар да. Ошол үйүнүн мындай жагдайын бир барып өкмөт көрүп келиңиздерчи. Эл кайрылып атат. Ушу 2 раза өзүнүн тирүү кезинде 2 жолу геройду алган апабыз мамлекет тарабынан мындай даңазаланбай, баркталбай калды. Балдарыбызды тирүүлөй мындай алып барып, ошол музейди көргөзүп, жакшы нерселерге үйрөтө турган ордуна аны куурап, уже уурап бүткөнгө чейин аягында деген эмне болоорунда мындай элдин баары капа болуп атат. Ушу аялдарыбызды эстебейбизби? Той-пойлорду өткөргөндө мырзаларыбызды эстейт экенбиз, белгилүү айымдарыбызды эстебейт экенбиз да. Бул абдан үлгүлүү айым, белгилүү апа. Жаштарга мындай үлгүлүү боло турган эмгек жагынан өз эмгеги менен жеткен чоң апабыз бар. Ошого да кайрылып эскерип коет элем. Музейге кичине болсо да мындай көңүл буруп, көп деле каражат кереги жок да. Аяктан ремонтун жасап койгон, болжолдуу болсо дагы мындай ремонтту баштап койсоңуздар жакшы болмок да. Элде көрмөк, кичине көңүл бурулуп атат деп. Рахмат, бул Сокулук районунун тургундарынан канча жылдан бери айтылып келе жаткан кайрылуу.